Саламатсызбы, Мирайым? Саламатчылык. Бул курска кандай максат менен келдиңиз? Бул курска чынында бизнес деген сөз аябай жакты да магачы. Бизнес, разбор, насаатчылык дегенде прям мындай кандай десем, каалаган желаниям башка нерсе болсо дагы ушу бизнес деген сөзү жакты окшойт. Ошого келдим да. Ушул нерсеси тартуу болду да. Анан келип прям ыраазы болдум да, бирок ушул нерсе денеме прям ушул нерсе керек экенин сездим да. Бүгүнкү күндө разбор жасап атасызбы? Үйрөнүп Ооба, мен калдыңызбы? Бир айдын ичинде? отуруп эле еще жазай берем. Мындай эме мененчи, өзүмдүн эмем менен мысленно деле жазап үйрөнүп калдым да. И көбүнчө ушуреки жагат да, мысленно жасаганчы. И фигуралар менен да жасайсыңар, И фигуралар менен да жасайбыз. Сиз көптөгөн психологиялык окууларда окугансыз. Кандай началын байкадыңыз? Азыр эми көп окудум чынында, анан бирок эң негизгиси мен аябай азыр кайрадан бир башка нерсеге түшүп калгандай болдум да. Анткени мурдакы нерселеримден көрбөгөнсип бул нерсени таап алып анан мындай болуп атам да, аз поле дагы аябай иштеп, мындай оюма келген эмес. Жабылып аттан бери ушу Бишкекке 3 баланы таштап коюп, 1 баланы алып, анан күйөөм жиберип, анан кайнеже ушулардын баардыгы мындай унчукпай атканына мен таң калам да. Колдоп атканыначы. Анан бул жерде күйөөмдүн колдоосу болду. Анан сиздин да колдооңуз, мындай колдоо болуп атканын мен мындай деп сезип атам да, что ата энем колдоп атат, уруксат берип атат, анткени чөйрөм баардыгы колдоп атат деп сездим дагы. Анан менде мындай бир жолдор ачылып, өзүм каалоолорум ачылып баштады да. Каалоо деп атасыз, именно кандай каалоолоруңуз? Каалоо эми прям баягы мурдагы коюп анан деп ишенбей аткан каалоолорума азыр ишенип баштадым да. Анан кайра каалоо тетрадымды ачып, мурдакы жазган нерселеримди карасам, ошолордун ичинен аткарылганын көрүп, каалоолор аткарылат экен да деп таң калып баштадым. Разборду үйрөнгүм келип атат, өзүм психолог болгум келет, бактылуу болуп жашагым келет, результат алгым келет дегендерге кандай сунуш бересиз? Прям ойлонбой келгиле демекмин. Анткени биз негизи эле баягы финансы жакка көп карап коет экенбиз дагы, фокусту ошол жакка таштайт экенбиз дагы, өзүбүздүн можерибизди унутуп калат экенбиз да. Бул нерсеге негизи бир жери суусайт экен. Анан суусагандан кийин эле, ошол нерсени тапкандан кийин өзүнчө эле жол ачылып, өзүнчө эле бир мындай учат экенсиң да. Бул нерсени өзүм башыман прям действительно ушул курска катышканда аябай сездим. И азыр баардыгын айта алам да. Даже мен мындай айта алам да, что эта методика мындай иштейт депчи. Иштейт экен чындыгында. Алдыда кандай ийгиликтерди күтүп жатасыз? Ой, алдыда чоң ийгиликтер бар. Буюрса, ошол эле эме боюнча, методика боюнча чынында ар бир адам билиш керек деген нерсеге келдим да. Анткени бул нерсени билбей эле биз биздин түпкү эмебиз, түпкү получается эмнебиз болуп калат. Проблема деп айтам, түпкү себебибиз ушуга келип эле такалат экен да баягы. Анткени методика менен иштегенде, бул мага атамдын колдоосу жетпей атыптыр, апамдын сүйүүсү жетпей атыптыр дегенде эле уже мен прям таап чыгат экенсиң, анан майда чүйдө нерселер артта калып калат экен да. Терең иштеген методика экен. Прям ыраазымын. Рахмат. Ийгилик каалайм, чоң миллиондорго жетишкениңизге. Ыраазымын. Рахмат.